4 январга карата Кыргызстанда дагы 83 кишиден коронавирус аныкталып, бир бейтап көз жумду. COVID-19 каршы күрөшүү боюнча республикалык штабтын маалыматына караганда, 2020-жылдын март айынан бери илдет жугузуп алгандардын расмий эсеби 81.388 адамды түздү. Анын 76.728 сакайып чыккандыгы айтылды. Соңку бир күндө 165 адам ооруканалардан айыгып чыкты. Пневмонияны козгой турган коронавирус аныкталган март айынан бери илдеттен кайтыш болгондордун саны Саламаттык сактоо министрлигинин расмий эсеби боюнча 1360 адамга жетти. 3-4 январда Бишкек абанын булганышы боюнча 1-орунга чыкты. Бул тууралуу World Equality уюмунун иликтөөсүндө айтылат. Дүйнөдөгү шаарларда абанын сапатын иликтеген уюмдун сайтында 4 январга карата түнү саат 3-тө чыккан маалыматта баш калаада абалга кооптуу деген баа берилди. Бул уюмдун абанын сапаты тууралуу индексинде Бишкектин аба сапатынын көрсөткүчү 525 экендиги көрсөтүлгөн. Негизи индекс 300дөн ашса абал өтө кооптуу деп эсептелинет. 50дөн ылдый гана болгондо гана булганган эмес дегенди түшүндүрөт. Белгилей кетсек, экологдор Бишкекте абанын булганышы нормадан бир нече эсе ашып кеткендигин билдирип, өкмөткө коңгуроо кагып келет. Жалал-Абадда жаш келин 3 баласы менен иске ууланып каза болду. Бул тууралуу маалыматты Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан тастыкташты. Маалыматка ылайык 2021-жылдын 2 январына караган түнү Сузак районунун Кашкатерек айылынын тургуну өзүнүн үйүндө 5 жаштагы уулу жана 3 жаштагы эгиз балдар менен уктап жатып көмүрдөн чыккан газга ууланып каза болгон. Бул окуя боюнча топтолгон материалдар Сузак райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестерине уулануу болуп катталып, териштирүү иштери башталды. Териштирүү учурунда каза болгондордун жакындары эч кимге арыз доосу жоктугун билдирип, жансыз денелерди соттук медициналык экспертизадан өтүүдөн баш тартты деп айтылат маалыматта. Жогоруда көрсөтүлгөн балдардын атасы 2018-жылдан тартып Россияда иштеп жүргөн.